Костанай облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө Касым-Жомарт Токаев аймактын индустриалдык жана агро өнөр жай дарамети менен таанышты. Облустагы жаңы долбоорлорду ишке ашыруунун эсебинен региондук дөң өнүмдүн көлөмүн 2 эсеге көбөйтүү мершемделүүдө. Президент алгач жүк ташуучу унааларга керектүү автотетиктерди чыгаруучу чоюн куюучу заводко барды. Заводдун иши толугу менен роботтоштурулган. Мамлекет башчы алдыңкы технологиялар менен жабдылган ишканага оң баа берип, жаңы чыгарылган цилиндр блогуна автограф калтырды. Андан кийин президент Кей автоунааларын чыгарган заводдун курулуш аянтына барды. Ал 2025 жылдын 9 айында ишке киргизилет деп күтүлүүдө. Авто өнөр жай баштапкы этапта Сарьянта. Ал эми 2026 жылдан баштап Sportage моделин курмакчы. Жалпы наркы $200 миллион түзгөн долбоордун 80%га жакыны төз чет элдик инвестициялардын эсебинен каржыланат. Ошондой эле жаңы заводдо кошумча бөлүктөрдү өндүрүү боюнча кластерди түзүү пландалууда. Касым-Жомарт Токаев Агромаш холдинг локалдаштыруу борборуна барды. Ишкана класс тракторлор менен комбайндардын бир катар кошумча бөлүктөрүнүн катарын даярдоого буйрутма алган. Жакын аралыкта Amazon компаниясы менен келишим түзүү пландалууда. Касым-Жомарт Токаев ишкананын эмгек жамааты менен жолугушту. В прошлом году и у нас в металлургическом цехе прошла реконструкция. Мы купили новые плавильные термические печи. Андан кийин мамлекет башчы аймактагы дыйкандар менен жолугушту. Облуста 3 жылдын ичинде кайра иштетилүүчү өнүмдүн үлүшүн 70%га жеткирүү көздөлүүдө. Бул үчүн бир катар товардык сүт фермаларын жана мал чарба комплекстерин куруу пландаштырылууда. Касым-Жомарт Токаев мамлекет ата мекендик фермерлерди колдоону жана натыйжалуу долбоорлорду ишке ашырууга жардам берүүнү улантат деп ишендирди. Я сейчас заслушал сообщение Акима, его план по увеличению в 2 раза продукции. Учурда айыл чарба өнүмдөрүн 2 эсеге көбөйтүү боюнча облус акиминин планын уктум. Министрдин айтымында пландарды ишке ашыруу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр жетиштүү. Биз тараптан да жардам болот. Анткени бул биздин жалпы милдетибиз. Даан ун өндүрүүдө кайра иштетүүнү терең өнүктүрүү зарыл. Ун түрүндө анын өзүнүн наркы бар. Бирок биоэталонду терең иштетүүдө өнүмдүн наркы кайрадан бир топ жогорулайт. Бул жерде айыл чарбасында чоң мааниге ээ болгон ушул багыттагы технологияларды өнүктүрүүгө көңүл буруу керек. Именно в эту сторону развивать технологии. В сельском хозяйстве технологии тоже имеют огромное значение.